Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina mursalin ve ala alihi ve ashabihi ve sellim. Mehrimdүү жана боорукер Алла Тааланын исми менен баштаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Урматтуу момун мусулман бир тууган, баарыбызды сүйүндүп, мынеке ыйык Рамазан эшигибизди каккылап кирип келди. Рамазан бул Алла Таала тарабынан мусулман пендеси үчүн берилген ыйык бир белек. Рамазан 12 айдын эң кайырдуусу. Рамазан сооптордун, берекелердин дүңүнөн берилип аткан убакыттын тилкеси. Рамазан Кур'ан түшүрүлө баштаган берекелүү ыйык ай. Өзүнүн саарлыгы менен, ооз ачар ифтарлары менен, таравих намаздары менен, ошондой эле кадыр түнү менен, айт намазы менен жана башка ар түрдүү жакшылыктар менен жыл ичиндеги башка айлардан өзгөчөлөнүп турган берекелүү ай. Урматтуу бир тууганым, биз өткөн жылы дуа кылганбыз. О Кудай Таалам, бизди келерки жылкы Рамазан айына жеткиргин деп. Мынеке сиз менен биз Кудай Тааланын ыйык күнү болгон Рамазан айына да жетип келдик. Булардын баарына биз Кудай Таалага шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Биз Кыргызстанда жашап аткан, Кур'ан үчүн кызмат кылган хафыздарыбызды, каарикелерибизди элге таанытуу максатындагы ушул долбоорубузду баштап, бүгүнкү биздин студияга Бишкек шаарынын казысы Замир кары Ракиев ажекебизди чакырып, студияда сиздер менен таанышканы баштап атабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу карыке. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз биздин студияга. Алла разы болсун. Биздин бул долбоор ушул сиздерге окшогон каарлыкты көп жылдардан бери аркалап Кыргызстанда элибизге, жерибизге ушул Кур'ан тарабынан кызмат кылып келип аткан устаздарды элге жарыялап таанытуу максатында ушул программаны уюштуруп атабыз. Эми урматтуу устаз, өзүңүз жөнүндө кыскача айта кетсеңиз, үй бүлөңүз, бала чакаңыз, кызматыңыз жөнүндө. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биринчиден баардык кыргызстандыктарды мына кирип келген ороз айы менен куттуктаймын. Кудай Таала орозонун бүтүн касиеттерин ар бирибизге насип кылсын. Мен Ракиев Замир, өзүм жашым 43-тө, үй бүлөлүү, 3 баланын атасымын. Кудайга шүгүр, өзүм Нарын областынын Кочкор районунан боломун. Кудайга шүгүр, азыр ошол Бишкек шаарында казылык милдетти аткарып атам. Алла разы болсун карыке. Алгачкы билимди каяктан баштагансыз жана устазыңыз жөнүндө айта кетсеңиз, Кур'ан жаттаган убакта. Диний билим 95-жылы ал кезде биздин жергебизге ошо дин жаңы жайылууну баштаган учурлар. Ошол кезде негизинен биз баягы ата бабаларыбыздын баардыгы ошо дин тутунган динчил адамдар болгондуктан атам ушул жерге алып келип биздин ушу Борбордук мечит, азыр биз иштеп аткан ошол жерде раматлык Абдулмажит кары деп Уйгур улутунда улуу устаз өткөн, кыргыз элине көп кызматтарды кылган, советтик доорлордо диндин бизге жетишине өтө чоң салым кошкон, адептүү, акылактуу, ушу баарыбызга үлгү болгон устазыбыз өткөн. Ушу Борбордук мечитте 35 жыл имамдык кылып дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол киши ошол учурларда ушу Борбордук мечитте имам эле ошонун колуна алып келип тапшырган. Ал кезде азыркыдай шарттар жок, адамдар дин дегенди тааныбайт. Дин десе адамдар такыр эле бир чоочун нерсени көргөндөй ушундай мамиле кылышат эле. Бирок ошол учурларда келгенибизде бир 50-ге жетип жетпеген бизде Ислам институту деп азыр университет болду. Ал кезде институт деп ачылып, ошол учурларда улуу устаздар, азыр башыбызда турган аксакалдар, Молдагазы жана башка деген устаздарыбыз бар эле. Ошолордун колдорунда мына раматлык Чубак ажекем жана ошол кездеги замандаш болгон жаш жигиттер ошол учурларда ошол жерде бир 50-ге жакын бала жаңы келип билим алабыз дейт эле. Биз болсо алардан тышкары ошол мечиттин кичкей бөлмөлөрү бар эле. Ошол жерлерге келип Кур'ан жаттоо, карылык деп ал кезде Кур'анды баштан аяк жаттайбыз деп ниет кылып анан ошол жерде окудук. 99-жылга чейин ошол жерде дээрлик бир 4 жыл Кур'ан жаттадык.
Кудайга шүгүр, андайын ошо 98-жылдары устазыбыз дүйнөдөн өтүп кетти. Ошол учурларда Куранды жаңы бүтүп, аны кайталап, колдон келишинче ошо Кудайдын буйругу менен ошол мезгилдерде Куран жаттап калдык. Эми Карик айтыңызчы, ошол Куран жаттап жүргөн талабалык кез деп калдыңыз. Сиздин талабалык кезиңиз Советтер доорунан бери көздөй кеткен экен, эми Советтер доорунун эме болбой калдыңыз. Ошол кездердеги мындай эсте калган, балким кыйналган убактыңыз болобу же Куран жаттагандагы бир өзгөчө бир убакыттар болду беле? Биз Куран жаттап турганда жана башында айткандай эч шарт жок эле ал кезде. Адамдар дин дегенди түшүнбөйт эле. Медреселер курулган, медреселер жок эле. Ошол кезде ушу Борбордук мечит бир эски абалда, Кичинекей мечит. ошо 95-жылдары мен эсимде, ошо Төкөлдөштө уйгур бир туугандардын бир кичирээк мечити бар эле. Анан ошол жерде Каныбек Ажеке деп Лермонтов көчөсүндө бир кичирээк мечит ачты эле. Анан Лебединовка, Покровка бар, 5 эле мечит болгон. Биздин Борбордук мечитте жума намазда ошо эсимде бар, бир 500-600 киши келет эле. Ошонун дээрлик бардыгы 90%-дан ашыгы кары картаң кишилер эле. 70-тен жашашып калган татар улутунда, туңган, уйгур, өзбек улутунда, кыргыз улутунда ушундай мындай аксакал адамдар эле. Бир 5%га жетип жетпеген жаштар келет эле. 500-600. Калган мечиттерде бир 50-дөн 100гө жетпеген адам. Бишкектин баарын чогултканда ошол учурда 1000ге жетпеген адам жума намаз окуйт эле. Азыркы кезибизде мына 70-тен ашык жума окулган мечитибиз бар. Эң көбүндө 10-15 миң, эң аз деп четки райондордо бир 500дөн киши окуйт. Ошондо бир ортолук дегенде бир 50 миң. Мындай айтканда 50 эсе дин адамдардын динге баягы кызыгуусу, дин тутунуусу 50 эсе көтөрүлдү болот ушу 25 жыл ичинде. Анан ошол учурларда баягы эл дин тааныбагандан кийин ошол учурда биздин бир туугандарыбыз деле каршы чыгат эле. Ушул кандай эми ошо молдолук дегенде окуу болобу деп ушундай түшүнүк эле адамдарда. Бирок ошол учурларда баягы Кудай Куранга сүйүү береппи, ошо раматылык устаздарыбыз ушул жерде чоң ыраазычылык айта турган азыр Дүйшөнбек Ажеке деген бар, Молда Сабыр деген дамылдаларыбыз бар, Кимсанбай Ажеке эски муфтибиз, андан башкалар бири-бирибизге ошо жаш балдарды өзүнүн баласындай кылып карап, ошол учурларда балдар окугула, келечек деген сөздөр менен ошо кызыгуулар пайда болуп, анан Куран жаттайт эле, Куранга болгон. Анан ал кезде баягы бир аз адамдарда жашоо шарттары да кыйын эле, курсагыбыз тоюп тойбой ошол кезде балдар. Бирок ошонун өзүнчө бир кызыкчылыгы бар эле. Анын бир кооздугу ошо күндөрдө кээде сагынган учурлар болот. Бирок ошондой кыйынчылык менен келген нерсе дагы адамга сиңимдүү, адамга кут береке жаадырган болот экен. Бул Куран деген оңойлук менен келбеген нерсе, бул Кудайдын сөзү. Ошон үчүн буга сөзсүз кыйынчылыктар болот. Бирок бул таттуу нерсеге тарткан кыйынчылык бул сүйүнүч деп кабыл кылыш керек. Бирок ошол күндөр кайра бир кайтарылса деп да кээде арзуу кыласың ошол учурларда. Бисмилла, машалла, сиздин ошол устазыңыз Абылмажит Карикенин жаткан жери жайлуу болсун албетте. Эми Карик айтсаңыз, ушул Курандын шарапаты менен кандай сапарларга, саякаттарга чыктыңыз? Ошол эле убакта кандай жарыштарга, конкурстарга катыштыңыз? Кудайга шүгүр, эми биз татыктуубузбу, тактуктуу эмеспизби? Бирок ошо Курандын урматы менен ушул көптөгөн жерлерде баягы мусабака деп баягы жарыштар, конкурстар, Куран конкурстарда болдук. Мисалы үчүн ошо жаш кезибизде ошо Кыргызстан ичинде канча жолу бир конкурстарга катышып, биринчи, экинчи орун алган күндөрүбүз болду. Андан кийин мына Азербайжан мамлекетинде ошо КМШ мамлекеттериндеги Куран жаттагандар деп 97-жылы Алжир, 98-жылы Саудия мамлекетинде бир 80ден ашук мамлекеттин ортосунда дүйнөлүк конкурс болду. Ага бардык. Андан кийин Иордания мамлекетинде, Кувейтте, Индонезияда, Малайзияда, ушундай бир Россияда ошондой чоң конкурстарга катышкан болдук. Эми конкурста негизги ала турган баягы бизге үлгү ушу дүйнөлүк деңгээлде карыларды көрүп, ошондой карылар, хафиздер биздин жергебизде болсо деген баягы тилек арзуулар менен кайтып,
adam dagı bir güç alıp özüne gelip bir şakirtlerdi gelecekte uşunday tarbiyalaylı degen niyet menen kaytat degen adam uşul nerseler bizge türtkü boldu. Allah razı olsun. Эми айтсаңыз, учурда канча шакирт тарбиялап чыгардыңыз? Шакирттериңиздин мындай өзгөчөлүктөрү болуп атабы, конкурстарга катышып атабы? Ошол тараптан эми башка каракелер, мисалы үчүн Анарбай каракели, биздин улуу каракебиз бар. Эми бул кишилер ошо устаттык өнөрдү аябай кармады, көптөгөн жүздөгөн шакирттерди чыгарды. Аларга салыштырмалуу биз андай бир устаттык нерселерге эми өтөбүз деген дагы ниетибиз бар. Бирок буга чейин да медреселерде сабак бердик. Анан өзгөчө баягы Куранды баштан аяк жаттаткан bir iki şakirtimiz var. Alar da hazır medreselerde, biri Oş'ta, biri Bişkek'te ошондой карылык медреселеринде сабак берип келет. Андан тышкары баштан аяк бүтүрбөсөк дагы балдарга мындай Курандын сабатын ачып сабак берип келе жатабыз. Эми келечекте дагы келечегибиз астыда дегендей ушундай ойлорубуз бар. Эми Кудайым бир насип кылып бир жүздөгөн адамдарга ошо Куран жаттанганга себеп болсок деп Кудай Тааладан суранып келем. Албетте, Allah razı olsun. Siz деген эми көп жылдардан бери муфтиятта иштеп келатасыз. Ушундай кызматтарда келгендигиңизден улам. Эми айтсаңыз, Куран жаттоо боюнча же болбосо Куран жаттоонун өркүндөтүү боюнча эмнелерди кылсак болот? Же болбосо жаш балдарды Куранга кызыктыруу жаатында кандай ата-энелерге кандай бир кеңеш берет элеңиз? Бул кеңештерди бизден мурун дагы баардык калктын, калайык калктын султаны болгон пайгамбарыбыз айткан, кимде ким баласын Куран жаттаткан болсо, ошо баласы Куранга амал кылып жашаган болсо, ошондой ата-эне кыямат күнүндө Алла Таала ошо ата-энесине алтындан тажы кийгизет деген. Силер Куран окугула, анткени кыямат күнү Куран силерге окуган адамына шафаатчы болуп келет. Силердин эң жакшылар Куранды жаттап, кайра жаттатканыңар деп. Бул ондогон жүздөгөн хадистер бар. Пайгамбарыбыздын айткандары. Эми ар бир ата-эне ушуну жакшы ойлонушу керек. Балам ошо Кудайдын сөзүн кантип окубай калат менин балам деп. Азыр эми жана мен 95-жылдагы окуяларды айттым. Эми азыр 2021. Адамдар 95-жылы намаз окуп койдум дегенден уялса, азыр көчөлөрдө көрүп атабыз. Namaz okuyayım degenden uyalып kaldı adamlar. Ушундай bir жерге барып, bir 5 киши менен отурсаң, 4 намазга туруп кетип атса, намаз окубаганы деле билбесе ошолор менен кошо туруп кетип атканына күбө болуп атабыз. Ушундай заманда жашап атканда, ошо ар бир ата-энеге кайрылат элек, бул Куран деген милдет. Бул деген бир кесип эмес, башка эмес, бирок ар бир мусулман канча бир аят окуп туруусу милдет болгон нерсе, Кудайдын сөзү. Ошон үчүн Кудайдын сөзүн ким окуган болсо береке болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курандын бир тамгасын окуган адамга 10 сооп берилет деп хадистерде айтылган. Куран бир гана даражаны көтөрөт. Ошон үчүн жаңы окуп Куран жаттап аткан балдарга дагы Куранга бекем болгула, Куранга кайраттуу болуп керек. Куранга адам деген өзүнүн напсисине душман болуп, өзүнө өзү кастырып, өзүнүн арзууларын кылбай, бир гана Куранга жабышуу менен Kuran'da jatтай алат демекчимин. Ошого ата-энелер да көп дуа кылып, балдарын ошо Куран окуу мектептерине берип, ошо Куран жаттатса, Кудайым буйурса, ошол үйлөрдө бакыт конот, Кудайдын кут берекеси болот демекчи. Allah razı olsun Karike. Эми сизден бир суранычыбыз бар, өзүңүздүн коңур үнүңүз менен бир кыска бир бизге аят окуп берсеңиз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Садақаллаху лазим. Алла разы болсын қареке, Аллах тағала өніңізге береке берсін. Кылып аткан кызматыңызды Курандын үстүндө ар дайым кызмат кылууну Кудай таала өмүрүңүздүн аягына чейин насип кылган болсун. Урматтуу көрөрман, мынакей сиздер менен элдин арасында көпчүлүк убакта Таш Каары деген бир лакап менен таанылып келаткан ушул Замир Каары Ракиев болду. Замир Каары Ракиев көп жылдардан бери муфтияттагы Азирет муфтинин орун басарлык кызматын аркалап келип, азыркы убакта Бишкек шаарынын казысы. Урматтуу көрөрман, баарыңыздарды Рамазан айыңыздар берекелүү болсун. Кудай таала Рамазан ичинде баарыңыздардын кылган сооп иштериңиздерди, туткан орозоңуздарды, кылган дуаларыңыздардын баарын кабыл кылган болсун. Кийинки берүүдө көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.